Астана операда кезектеги премьера. Өнөр Борборунун эл аралык опера академиясынын устаттары көрүүчүлөргө өзгөчө чыгарма даярдады. Борбор каланын тургундарынын жана шаар конокторунун назарына Гаэтано Доницеттинин Коңгуроо аттуу операсы сунушталат. Комедия жанрындагы операнын коюучу режиссеру Николай Куликовдун идеясын ишке ашыруу үчүн костюм тигүү ишинин чеберлери талыкпай иштеп жатат. Байыркы көчө театрларынын жашоосу кийимдер аркылуу чагылдырылган. Бул спектакльде эски салт боюнча театралдаштырылган кийимдер карама-каршы түстөрдө тигилип, артисттердин беттери аппак грим менен боелду. Костюмдарды жасоо учурунда жаккард менен бермет кеземелери көбүрөөк колдонулат. У нас помимо оперы, да, там присутствует еще актерское мастерство, но актерское мастерство... Спектакльде операдан башка да актердун ролу басымдуулук кылат. Бирок бул көптөр түшүнгөндөй актердук чеберчилик эмес. Артисттерибиз опера ырдаарын эстен чыгарбоо керек. Театр жанрлардын айкалышы экенин эске алып, биз бул спектакльде ушундай бир жанрлардын айкалышын тартууламакчыбыз. Андан сырткары циркти, анын ичинде клоундардын өнөрүн бир аз акробатика менен айкалыштырып, спектакльди ар тараптуу кылдык. Да, цирка, там акробатики минимальный какой-то. В общем, у нас такой полный комплект. Биринчи опера акман айында коюлду. Чайковскийдин. Биринчи опера Чайковскийдин кеч жазылган Яланта деген операсын Астана опера театрынын чоң залында койдук. Кийинки операбыз Доницеттинин Коңгуроо деген операсы. Бул опера камералык залда өтөт. Бул биздин академиянын солисттери үчүн бир аз жаңы багыт. Камералык опера менен чоң залдагы операнын айырмасы бар. Бул кичкене жаңа багыт. Өйткені камералык опера мен үлкен залда коюлатын опера экөөнүн айырмачылыгы бар.